Мен премьер-министр болуп дайындалгандан бери Бишкек ТЭЦине бир да жолу басып барган эмесмин. Бул тууралуу өкмөт башчы Сапар Исаков парламентте Курманкул Зулушевдин сөзүнө жооп берип жатып айтты. Жылуулуу кышка даярдык боюнча бир канча жолу штаб өткөргөнмүн. Бирок абалдын мындай болуп кетерин эч кимибиздин оюбузга келген эмес. Эми болсо бул аварияга күнөөкөрлөрдү табуу боюнча мен катуу талап коюп сунуштарымды бердим. Комиссия карап чыгып, кылмыш ишин иликтегенден кийин жооптуу жетекчилер кызматынан сөзсүз алынат, деди Исаков. Белгилей кетсек, бүгүн парламент Бишкек ТЭЦинде болгон авариялык абалды талкуулап жатат. Бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деген айып менен камакта отурган Бектур Асанов бүгүндөн тартып үй бүлөсү туугандары менен күрөшүүгө уруксат берилбей жатканына каршылык иретинде кургак ачкачылык кармай баштады. Ошондой эле саясатчы соттук териштирүү адилетсиз болуп жатат деп эсептейт. Бул тууралуу саясий туткундарды коргоо комитети Бейөкмөт уюмунун мүчөсү Зульфия Марат кабарлады. Бул маалыматты Асановдун туугандары да ырасташты. УКМК азырынча бул боюнча комментарий берелек. Зульфия Мараттын айтымында ачкачылык акциясына 31 январда ушундай эле айып менен камакта отурган Эрнис Карбеков менен Кубаныч Кадыров кошуларын билдиришкен. Учурда Ош базарында чыккан өрттүн келип чыгуу себеби жана келтирилген материалдык чыгымдары такталууда. Бул туурасында Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз борбору билдирди. Учурда экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясы менен биргеликте Өзгөчө кырдаалдар министрлиги өрттүн келип чыгуу себебин жана чыгымдарын иликтеп жатат. Анын жыйынтыгы 10 күндүн аралыгында белгилүү болот, дейт басма сөз борбору. Эске салсак, 30 январда Сейтек жана Берекет Плюс базарында өрт чыгып, анын кесепетинен 118 соода түйүнү күйүп кеткен. Адам өмүрүнө зыян келген эмес.